Узундугу 6 километрди түзгөн рельстерди алмаштыруу иштери жүрүүдө. Буга чейин Мерке Чалдыбар, Кант Ивановка участактарында ушундай эле иштер жүргүзүлгөн. Азыр болсо Кара Балта участагында иштер кызуу жүрүп жатат. Адистердин айтымында акыркы жолу рельстер 1972 жылы алмашылган. Азыркы жаңы коюлуп жаткан рельстер эскисине салыштырмалуу сапаты жогору. 24 жумушчу темир жолдун рельстерин жаңылоодо. Алардын катарында 14 жылда бери иштеп келаткан Нурмат Алымкулов бар. Убактысы келген рельстердин баарын жумушчулар кол менен алмаштырып бекитип чыгышат. Бир жума аралыгында жумушчулар 1,5 километр рельсти жаңылоого жетишти. Быйыл жумуш көп. Жаңы рельсалар келип, ошонун баарын отуруп атабыз. Быйыл да железобетондордо отурубуз. Жамгыр жайбы, кар жайбы иштей беребиз. Ошо эртең менен саат 8-де башталат жумушубуз. 5-ке чейин иштейбиз. Ортодо 1 саат обед. Жумушчуларга жасай турган иши туурасында алгач көрсөтмө өтүлөт. Иш план тапшырылып, андан өткөн соң жумушка киришет. Кара Балта участагында рельстерди толугу менен жаңылоо жүрүп жатат. Аталган тилкеде жалпы 4 километрди алмаштыруу каралган. Новые рельсы уже заранее готовятся. Жаңы рельстер кайсы жерди алмаштыруу керек болсо, ошол участактарга ташталат. Эскилерин болсо ачкыч менен бурап бошотот. Анын ордуна жумушчулар жаңы рельсти чогуу көтөрүп ордуна коюп, кайра кол менен бекитип чыгышат. Буга чейин бул участакта 1 чакырымдан ашык рельс алмашылды. Рельстерди жаңылоо иштери өткөн жылдын аягында башталган. Алгач Мерке Чалдыбар участагында жаңыланды. Ал эми бул Кара Балта тилкесинин 3729 чакырымында 925 метр рельс алмаштырылды. Жумушчулар бир күндө 250 метр жолду жаңылоого жетишет. У нас уже перепропущенный тоннаж. Бул рельстер 350 000 тонна жүк көтөрүү салмагын өтөп өттү. Мындан улам жаңылап жатабыз. 1 метр эски рельстердин салмагы 50 килограмм болсо, жаңыларыныкы 65 килограммды түзөт. Төшөлүп жаткан R65 тигиндеги рельстер термо сапаттуу дагы. Алынып жаткан эски рельстер кайра эле саатына 15 километр ылдамдыктагы жай жүрүүчү участактарга коюлат. Былтыркы жылы кемчилиги бар рельстерди, жыгач шпалдарды алмаштыруу иштери да жүргөн. 2021 жылы Кыргыз темир жолу ишканасы өз каражатына 20 километрди түзгөн 2647 тонна рельс сатып алган. Анара Мамбеткадырова, Улук Абдиев, ЛТР, Чүй облусу.